АКШда аял тоогунун жүрөгүн дарылатыш үчүн $10.000 сарптады. АКШда Веллингтон шаарынын тургуну тоогунун жүрөгүн дарылатыш үчүн $10.000 сарптады. Бул тууралуу басылмалар кабарлады. Ага ылайык 2 жыл мурда аял зоологиялык дүкөндөн жөжө сатып алып, аны үйүндө багып келген. Тоого Блюнун абалы начарлагандыгын байкаган кожойкеси адистерге кайрылган. Алар канаттуунун канынан анализ алып, УЗИ, рентген жана эхокардиографиядан өткөрүшкөн. Жыйынтыгында тооктун жүрөгү ооруй турганы аныкталган. Ветеринарлардын көрсөтмөсүн укканда Селена Нотнагел тоогу жок жашай албай турганын айткан. Ал менин жанымдын бир бөлүгү. Күйөөмө эгер Блю жакшы болбосо, анда чуңкурду экөөбүзгө ылайыктап каз деп айттым. Мен ал жок кантип жашаарымды билбейм деген. Канаттууга адистер операция жасаган, андан кийин Блю тамак жеп басып мурдагы калыбына келген. Булак чындык кейже. Бишкектин 2 мектебинин окуучуларынан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Иликтей келгенде ал окуучулардын үйүндө вирус жугузуп алгандар болгону такталды. Учурда балдар менен бир класста окугандардын бардыгы 2 аптага аралыктан окууга жиберилди. Ал эми мугалимдер ПЦР тест тапшырууга жөнөтүлдү. Урматтуу ата-энелер, эгер үйдө коронавируска чалдыккандар болсо, тез арада мектепке кабар берип, баланы бардык текшерүүдөн өткөндөн кийин гана окууга жиберүүңүздөрдү өтүнөбүз. Албетте, сиздерге дагы оңой болуп жаткан жок. Бирок силердин жоопкерчилигиңерге башка адамдардын өмүрү жана ден соолугу байланыштуу экенин унутпагыла деп өтүнүштү мэриядан. Булак Спутник кейже. АКШда COVID-19 каршы эмделген киши 2 сааттан кийин көз жумду. АКШда коронавируска каршы эмделген киши бир нече саат өткөндөн кийин көз жумганын РИА Новости жазды. Калифорниядагы Плейзер округунун шерифинин кеңсеси өзүнүн Facebook баракчасына каза болгон адам өткөн айда COVID-19 илдети менен ооругандыгын билдирген. Плейзер округунун саламаттык сактоо кызматы жана шерифтин кеңсесинин коронавирус боюнча бөлүмү адам көз жумгандыгы жөнүндө маалымат алышты. Ал кишиге декабрь айынын аягында ковид илдети жуккандыгы аныкталган. 21 январда эмделип бир канча саат өткөндөн кийин каза болгон деп айтылат билдирүүдө. Маркум округдун саламаттык сактоо департаментинен башка жактан эмделген айтылат. Буга карата жергиликтүү штаттык жана федералдык деңгээлде иликтөө жүргүзүлүп жатат. Булак Спутник кейже. Орусияда Навальныйды колдоо митингдеринде 3000ден ашуун демонстрант кармалды. Россиянын айрым шаарларында өткөн оппозиционер Алексей Навальныйды колдоо митингдеринде 3000ден ашуун адам кармалды. Укук коргоочулар билдиргендей, кечээ 23 январда саат 23:43 карата өлкө боюнча 3068 жаран кармалган. Алардын көбү Москва шаарында. 1167 адам, андан кийин Санкт-Петербург турат 466 адам. Булак чындык кейже.